Достор, бүгүн сүйлөмдөрдү толуктоо боюнча акыркы сабагыбыз. Ошондуктан мени кунт коюп уккула. Биринчи мисал. Ал экөө бири-бирин коштоп жатты. Биринчиси күлүп жатса, экинчиси ыйлап турду. Эми коштоп жатты деген сөздү чечмелеп алышыбыз керек. Коштогону демек бири-бирин колдоп жатты деген сөз. Асы туура эмес. Анткени бирөө күлүп жатса, бирөө ыйлап жаткандыгы бул карама-каршы болот. Б варианты. Биринчиси ырдап жатса, экинчиси бийлеп турду. Бул туура жооп болушу мүмкүн. Себеби бул бири-бирин коштогондукка жатат. В варианты. Бирөө сүйлөп жатса, экинчиси бакырып жатты. Бул да бири-бирине карама-каршы келет. Ошондуктан В варианты дагы туура эмес. Г варианты. Бирөө иштеп жатса, экинчиси ойноп жатты. Бул дагы бири-бирине карама-каршы келет. Ошондуктан туура жооп Б варианты. Экинчи мисал. Журналга караганда китеп окуган кызыктуу. Мен мурунку сабакта айтып өткөндөй, турмуштук факт же факт эмес деген принцип менен бул суроонун туура жообун табышыбыз керек. Мисал үчүн, бир адамга журнал окуган кызыктуу болушу мүмкүн, экинчи адамга китеп окуган кызыктуу болушу мүмкүн. Ошондуктан А варианты туура эмес. Дарыланганга караганда оорунун алдын алган жакшы. Бул факт. Бул туура жооп болушу мүмкүн. Ырдаганга караганда бийлеген рахаттуу. Бул деле А вариантындагыдай. Себеби бир адамга бийлеген рахаттуу болушу мүмкүн, экинчи адамга ырдаган рахаттуу болушу мүмкүн. Ошондуктан В варианты дагы туура эмес. Басканга караганда чуркаган ден соолукка пайдалуу. Бул да туура эмес жооп, анткени басканда, чуркаганда ден соолукка пайдалуу. Өзүңүздөр көрүп тургандай, туура жооп Б варианты. Үчүнчү мисал. Сенин досуң ак жүрөк, жылдызы ысык, ана боштук берилген, кыскасы эң мыкты. Бул сөздөн кыскасы деген сөзгө, кыскасы деген сүйлөмдүн 3-чү даражадагы мүчөсүнө көңүл бурушубуз керек. Демек, бул сүйлөмдү жыйынтыктап жатат. Эми ага чейинки берилген сөздөргө маани беришибиз керек. Ак жүрөк бул позитивдүү маанайдагы сөз. Жылдызы ысык дагы позитивдүү маанайдагы сөз. Ал эми мындан кийинки сөз дагы позитивдүү маанайдагы сөз болушу керек. Ак кол негативдүү маанайдагы сөз. Жоон көкүрөк негативдүү маанайдагы сөз. Кол ачык позитивдүү маанайдагы сөз. Берешен дегенди билдирет. Ал эми кош көңүл деген да негативдүү маанайдагы сөз. Ошондуктан туура жооп В варианты. Бул шаарда маршрутка үчүн жол кире акысы 10 сом турат. Маршрутка аялдамага токтогондо бир адам отурду. Ал айдоочуга 20 сом сунганда, айдоочунун канча кишиге деп сурашынын кажети бар. Кажети жок, анткени бир эле киши отурган. Белгилүү өзүнө гана 10 сом төлөгөндүгү. Ошондуктан А варианты туура эмес. Б вариантын карайлы. Маршрутка аялдамага токтогондо 2 адам отурду. Алардын бирөөсү айдоочуга 10 сом сунганда, айдоочунун канча кишиге деп сурашынын кажети жок. Туура. Себеби 10 сом сунса, ал өзүнө кара төлөп жатат. Бул туура жооп болушу мүмкүн. В вариантын карап көрөлү. Маршрутка аялдамага токтогондо 3 адам отурду. Алардын экөөсү 50 сомдон айдоочуга сунганда, айдоочунун канча кишиге деп сурашынын кажети жок. Бул туура эмес. Айдоочу сурашы керек. Балким бир адам 3-чү адамга дагы төлөп калышы мүмкүн. Ошондуктан В варианты дагы туура эмес. Акыркы вариант. Маршрутка аялдамага токтогондо 4 адам отурду. Алардын бирөөсү айдоочуга 8 сом сунганда, айдоочунун канча кишиге деп сурашынын кажети бар. Бул сүйлөмдө да кажети жок деген туура. Анткени 8 сом төлөп жаткандыгы анын 2 сому жетпей калгандыгын билгизет. Ошондуктан Г варианты дагы туура эмес. Кийинки мисалга өтсөк. Сайкал тилдин келип чыгышы жөнүндө пикирлердин ичинен материалисттик позицияга кошулат. Демек, анын ою боюнча тил коом менен бирге жаралган. Бул сүйлөмдүн туура жообун табыш үчүн материалисттик пикир деген эмне дегенди билишибиз керек. Материалисттик пикир коом менен бирге жаралган дегенди билдирет. Ошондуктан А варианты туура.
Б варианты. Сайкал тилдин келип чыгышы жөнүндө пикирлердин ичинен материалисттик позицияга кошулат. Демек анын ой боюнча тил сыйкырдуу күч тарабынан жаралган. Бул туура эмес. Логика сынып жатат, анткени идеалисттик пикир боюнча тил сыйкырдуу күч тарабынан жаралган. Ошондуктан Б варианты дагы туура эмес. В вариантына көңүл бурсак, сайкал тилдин келип чыгышы жөнүндө пикирлердин ичинен идеалисттик позицияга кошулат. Демек анын ой боюнча тил табияттагы добуштардан улам жаралган. Бул да туура эмес. Биз жогоруда айтып өттүк, идеалисттик көз караш деген сыйкырдуу күч тарабынан жаралды дегенди билгизет. Акыркы вариантты карап көрөлү. Сайкал тилдин келип чыгышы жөнүндө пикирлердин ичинен идеалисттик позицияга кошулат. Демек анын ой боюнча тил окумуштуулар түзгөн алфавиттен кийин жаралган. Бул дагы туура эмес жооп. Акыркы мисал, биз аны күн карама дейбиз. Себеби ал аябай жылдыздуу, ошондуктан ага ишенүү кыйын, анткени ал ар дайым көңүлдүү, тактап айтканда аны баары жактырат. Бул суроонун туура жообун табуу үчүн эң алгач күн карама деген туйутманын маанисин чечмелеп алышыбыз керек. Күн карама кошоматчы дегенди билдирет. Ошондуктан туура жооп Б варианты болуп эсептелет. Достор, өзүңүздөр күбө болгондой, сүйлөмдөрдү толуктоодо логика абдан маанилүү роль ойнойт.